Бишкектин 1-май районунун аймагында 22 апрелге чейин митинг өткөрүүгө тыюу салынат. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Асель Эсенгулова кабыл алды. Бул маалыматты 1-май райондук сотунун басма сөз катчысы Айзада Калыбаева тастыктап, аталган акт үстүбүздөгү жылдын 22 февралында кабыл алынганын билдирди. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2021 жылдын 22 февралындагы чечими менен 1-май райондук администрациясынын 2021 жылдын 22 февралындагы чечими негиздүү деп табылган. Ал чечимге ылайык 22 февралдан 22 апрелге чейин 1-май районунун аймагындагы ар кандай митингдерди өткөрүүгө тыюу салынган жана Горький скверинде өткөрүүгө уруксат берилген. Соттун чечими райондук соттун сайтына бүгүн жайгаштырылды. Ага үңүлсөк 1-май райондук акимияты нааразычылык акцияларды чектөө үчүн сотко кайрылып, алар жөө жүрүшкө катышпаган жарандардын коопсуздугу үчүн тынчсызданып жаткан айтылат. Ал эми акты кабыл алган 1-май райондук соттун судьясы Асель Эсенгулова 2020 жылы жергиликтүү соттордун ишин оптимизациялаган учурда дайындалган. Акты сот KG сайтында Эсенгулова буга чейин административдик иштерди карап чечим кабыл алып келгени көрсөтүлөт. Анткени менен юрист Нурбек Токтакунов Бишкектин 1-май райондук сотунун чечимин мыйзамсыз деп аны аткарбай койсо болоорун айтат. Себеби сот көп убакытка чейин тынч чогулуштарга тыюу сала албайт. Ошол эле учурда өлкөдө саясий талап орун алып курч болуп турган маалда соттун мындай чечими элдин бийликке болгон кыжырдануусун чыңалтууга алып келерин, мындай чечим адамдын эркиндигин да чектээрин белгилейт. Референдум жакындап баратканда, шайлоо жакындап баратканда мындай тыюу салган болбойт. Анткени бул деген чоң коркунуч өлкөгө, өкмөткө, Садыр Жапаровдун өзүнө. Анткени азыр мындай элдин кыжыры кайнайт да. Мисалы азыр милиция соттун чечимин аткарабыз деп кармап баштайт элди. Анан кийин ошол тынч чогулуштарды таратып, анан кийин ошо милициянын элдин жанагы жарандык активисттер биз эркиндик үчүн чыгып атабыз, мыйзамдуулук үчүн чыгып атабыз. Биз жана кырайымды коргоп аткан жокпуз. Андай чогулуштарга тыюу салынса, анда мондай напряжение чогулуп баштайт. Бүт президенттер ошондон баштаган тынч чогулушка тыюу салып. Андыктан бул чечимди жокко чыгаруу үчүн сотко кайрылып жатышканын кошумчалады. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамындагы 2-бөлүгүндө адамдын жана жарандардын укуктары менен эркиндиктери так даана көрсөтүлгөн. Анын 1-бөлүмүнүн 16-беренесинин 1-пунктунда адам укуктары жана эркиндиктери ажырагыс. Ал ар бир адамга төрөлгөндө эле таандык деп жазылат. Адам укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасынын жогорку баалуулуктарына кирет. Алар түздөн түз колдонулат. Бардык мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын ишмердигинин мааниси менен мазмуну аныктайт. Укук коргоочу Гүлшайыр Абдурасулова ушундай эле көрүнүш өткөн жылы орун алып, бирок мындай чечим мыйзамсыз экенин билген башкы прокуратура дароо жокко чыгарганын эске салат. Сот адилеттүү болом десе, анда бардык жака тыюу салыш керек деген, антпесе бул дискриминация дейт. Андыктан элдин ачык айткан пикирин мындай жол менен басынса, октябрь окуясы кайталанып калуу коркунучу бар экенин эскертет. Мыйзамсыз. Буга даже бул мыйзамсыз чечимди аткарбогу адамдын укугу бар. Мыйзамсыз деген чечим бул мыйзамга таянбаган чечим, мыйзамга таянбай туруп чечкен чечим болуп эсептелет да. Мыйзамсыз чечимди биз аткарбай койгонго толук укугубуз бар. Эми мен ойлойм, орган прокуратуранын немелери буга баттыраак реагировать этип отмена кылса алат депчи, жокко чыгарат деп ойлойм. Мындай жакшы ойдо турамын. Конституцияга ылайык ар бир адам тынч жолу менен чыкканга укуктуу. Мындай учурда соттун деңгээли деген маселе бар экенин белгилейт. Борбордо октябрь окуясынан кийин ар жекшемби сайын мыйзамдуулукту талап кылган тынч жүрүш өтүп келет. Мындан сырткары учурда жогорку кеңеште Конституциянын жаңы долбоору жана референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоору каралып, ал 1-окууда колдоо тапты. Буга саясий коом, жарандык активисттер нааразы пикирин билдирип, мыйзам чыгаруу органын чийки документти кабыл албоого чакырып, сынга алышууда. Ал эми жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров Жапаровдун саясаты элдин купулуна толбой жатканын, мындай учурда Жапаров элдин көйгөйү менен алышкысы келбей, 1-май райондук сотун мажбурлап мындай чечим кабыл алдырды дейт. 1-май райондук сотун түздөн түз критикалаганда болбойт, жогору жактан берилген заказ. Эл буга болбойт, эмне алар айтып койсо эле эл эме мал эмес да.
аял ушундай көйгөйлөр болуп атса элеми үчүн унчукпай отуруп калыш керек экен. Туура айтыш керек, деш керек. Ал эми өз элинин үйүнүн угуудан корккон бийлик, ал бул бечел бийлик. Натыйжада бул кадам бийлик элдин толкунунан кооптонуп жатканынан кабар берерин айтат. Белгилей кетсек, бийлик алмашкандан бери митингге чыккан жарандык активисттерге, ачык оюн айтып чыккан медиа өкүлдөрүнө, блогерлерге күч органдары тарабынан ар кандай кысым орун алып келет. Ал турсун атайын кызматтын куугунтугунан кийин блогер Юлия Барабина өлкөдөн чыгып кеткенин айтып чыккан. Мындай маалыматтар Садыр Жапаров президент болуп киришкен 37 күндүн ичинде орун алды.